Бекборбиев, Курал кайрат энелерим, Кыргыздын желегин далай желбиретишет. Белгилүү ырчы Бекборбиев дагы сыйлыктарын алдырып жаткан ырчыларды коргоо үн катты. Курал кайрат энелерим үчүн коомчулуктан кечирим сурайм. Россиянын прожарка берүүсүн туураганга аракет кылышыптыр. Бирок бизде менталитет башка. Биздин эл мындайды аш кылган эмес жана кыла албайт. Оба сөгүнгөндү ким билбейт, баарыбыз билебиз. Өзгөчө мага окшогон, торкендин суусун ичкен, интернаттын кашасын жеген, советтик армияда кызмат өтөгөндөр жакшы эле билебиз. Бирок ал талантты эл алдына алып чыгуунун кереги деле жок. Достор, бул долбоор АКШдан башталып, дүйнө жүзүнө таркап кеткен. Бүгүн биздин жигиттер ойлоп тапкан жери жок. Ошолорду туура гана аракети. Андыктан кечиримдүү бололу. Биздин бул жигиттер Кыргыздын желегин дагы далай жерде желбиретишет. Ал эми сыйлыктарын алабыз дегени боюнча оюмду айтайын. Маданият министрлиги менен шоу-бизнес тармагы 30 жылдан бери кошулбаган эки башка тармак. Бул маселени эстрада өкүлдөрү жакшы билебиз. Министрликтин өлкө боюнча миңдеген кызматкерлери, башкы иштери толтура, ошолор менен алек болсун. Абдан көп көйгөйлөрү бар. Ал эми Курал кайрат коомчулуктан жоңура камчыны алдыңар. Эми чыгармачылык менен алектенип угарман, көрмадарыңарга тарбия таасири зор, махабаты даңазалаган ырларды жаздыргыла. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт. Алга маалымат булагы, аргумент чекит KG. Улуу кызмат. Самара Каримованын музыкалык окуу жайга директор болуп дайындалышына мугалимдер каршы болушууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын Ош мамлекеттик окуу жайына директор болуп дайындалышына аталган окуу жайдын кызматкерлери каршы чыгып жатышат. Бул тууралуу аталган окуу жайдын мугалими Барометрге билдирди. Алардын айтымында, ырчы дароо эле келе калып, азыркы жетекчиден бир күн убакыттын ичинде кызмат ордун бошотуп берүүсүн талап кылган. Окуу жайдын кызматкерлери ырчы Каримова сотторду акча менен сатып алып, кайра кызматка келген жатканын айтып жатышат. Эгерде ал бизге жетекчи болсо, биз жапырт каршы болуп, иш таштоого барабыз. Бул жерде тажрыйбасы мол, көптөгөн жылдан бери билим берүү тармагында иштеген профессионалдуу музыкант башчы болуш керек. Анан эле кечеги билими жок, музыкалык билимди сырттан алып жаткан кызды профессионал музыканттарга директор кылып дайындоо туура эмес. Бул жер шоу-бизнес эмес да. Биздин окуу жай классикалык музыкага жаштарды тарбиялаган билим берүү тармагы. Бул жер шоуга айланып кетпесин деп эле чырылдап жатабыз дешти мугалимдер. Ал эми аталган окуу жайдын учурдагы директору Нурлан Каримов буйрук менен бүгүн таанышканын айтып, эртең 15 январдан тарта кызматын тапшырышы керек экенин белгиледи. Мен эртең кызматымды тапшырышым керек экен. Мен кызмат талашпайм. Бул тармакта 20 жылдан бери иштеп келе жатам. Маданият тармагын өнүктүрүү үчүн жөнөкөй кызматтан болсо деле макулмун. Ал эми жамаатка айткам, эч жака барбай, ызы-чуу жаратпагыла деп. Эми биз эркин өлкөдө жашагандыктан алардын айта турган оюн каршы туруу туура эмес болуп калат го дейм, деди Нурлан Каримов. Эске сала кетсек, Нурлан Каримов Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайга 2018 жылдын 23 ноябрында жетекчи болуп дайындалган. Маалым болгондой, Самара Каримова 13 январда Маданият министрлиги соттон утуп алган. Ал эми Ош мамлекеттик музыкалык орто окуу жайынын директору кызматына кайра бара алат. Самара Каримова 2018 жылы Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайында жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин кызматтан алынган. Анын кызматка дайындоо боюнча буйрук жокко чыгарылганын ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов айткан. Маалымат булагы, Барометр чекит KG. Асель Кадырбекова, Садыр Жапаровдун жубайы абдан жакты, акылдуу аял экен. Мен президентибиздин жубайынын маегин көрдүм, таң бердим деп ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Абдан жакты, акылдуу, акылман аял экен. Мен көп нерсе аялдан көз каранды деп ойлойм. Жада калса ал саясаттан алыс болсо дагы, биз президентибизден абдан көп нерсени үмүттөнөбүз. Урматтуу президент, биз сизге ишенебиз. Мен жалпы элди президенттин шайланышы менен куттуктайм. Алдыда жакшы күндөр гана болсун деп жазган ал. Маалымат булагы, Арба чекит KG.
Чала молдолор радикалдуу үлгүсүн Нуржигит Кадырбеков көрсөттү. Түпкүлүгүндө чала молдоке, даватчы, саясий маданий иштерди аркылай албасын турмуш далилдеп турган чак. Маселен, Нуржигит Кадырбеков Маданият, маалымат жана туризм министрлигине келген артынан чыр чатак басылбай, иш билбей коомчулук астында уят болууда. Тили сайраганы менен реалдуу көрсөткүчтөн аксап, өзүнө тиешелүү маселелерди чече албай, соц тармакта талкууга калып, нааразычылык жаратты. Башта опера балет кыргыздардын менталитетине туура келбейт деп уят болгон. Маданияттын бул тармагын мусулман өлкөлөр көтөрүп атканы менен иш жок. Чала молдо дин бузат дегендей, көөдөнү караңгы болсо алысты көрө алмак беле. Эми курал менен кайраттын сыйлыктарын алып салып, балеге калды. Ырчылар сөгүнсө эскертүү берип, дааватын айтып койгонго жараган жок. Себеби динге ашыкча малынгандар радикалдуу чечимди чыгарганга сугарылып калышы ушулбу? Айтор учурда көпчүлүк маданият өкүлдөрү Нуржигитке нааразы. Себеби бул эргүл аталган тармакты түшүнбөй, тескери темнип атканы кыжырды кайнатып жатыптыр. Алдыда министрликтен кетирүү иш-аракеттери дагы уланмакчы. Тармакты түшүнбөй эле сагызгандай шакылыктай берсе ким сүйсүн? Маалымат булагы, Арба Чекит, KG. Жолдошум атасын урат. Биз баш кошконубузда кайненемдин көзү тире эле. Рак менен ооруп каза болгонуна 4 жыл болду. Ошондон кийин жолдошум өз атасына кол көтөргөн жаман адат таап алды. Кайнатам жоош, момун, эч кимге зыяны жок киши. Бирок жаштык кезинде жаңылышып, башкага азгырылып, кийин үй бүлөсүнө кайтып келген жайы бар экен. Кайненем каза болгонуна жарым жыл болуп калганда күйөөм кызы болуп келди. Өзүнчө бир нерсеге кыжырданып, жумурткадан кыр издеп турган. Баарыбыз чай ичип олтурсак, 20 жыл мурун ошол окуядан кеп козгоп, атасына тийишип калды. Сен ушундай жолго барбаганда апам өлбөйт эле, ал сенин азабыңды тартып жүрүп өтүп кетти деген сыяктуу ар кандай ачуу сөздөрдү айтты да атасын сабап салды. Жетимишке таяп калган кайнатамда күч деле жок да, баласынын чоң муштумуна туруштук бере албай учуп кетти. Андайды көрбөгөн жаныбыз. Мен чырылдап ортого түшүп, балдарым ыйлап, бир заматты ызычуу түшүп жатып калдык. Ошо болду. Ар кайсын шылтоо кылып, атасына кол көтөргөндү адат кылды. Мас дейин десең, кээде соосунда деле урат. Айтып койдура албай жатам. Атанын каргышы жаман. Сенин мунуңду көргөн балдарың кандай болушат? Эртең өзүң ушундай күнгө туш болуп калба деп көп жолу тыюуга аракет жасадым. Сенин ишиң болбосун деп коет да өз билгенин кыла берет. Кайнатама абдан боорум ооруйт, бирок колумдан эч нерсе келбей жатат. Эмне кылсам болот? Кеңеш бериңиздерчи. Аноним. Каттар тууралуу бизге Инстаграмдан Lady Chekit KG'ден кайрылсаңыз болот. Маалымат булагы, Аргумент Chekit KG.